Достор, эң жогорку коэффициент жана эң чоң утуш футбол эмоцияларынын башкы демөөрчүсү 1xBet букмекердик компаниясы экенин эскертем. Ылдый жактагы шилтемени басып, экрандагы промокод менен катталыңыз жана биринчи депозитиңизге 35 000 сомго чейин бонус алыңыз. Сүйүктүү командаңызды тандап, 1xBet букмекердик кеңсеси менен негизги спорттун түрүнө көз салыңыз. Кол деген эмес да. Анан охраналар сени ары бери басып берди, киришип койду. Анан оюн аягына тарталы десек, жакта милиция толуп туруп, плотный болупчу. Вообще кире албай койдук да анан кийин. Биз өзүбүз саат 5-те эле чогулганбыз да. Биз 9-дан баштап интервью алам дейт. Интервью түштү айтты. Сапаки менен. Интервью алганда мындай эле оюңузду айтып калбай экен, анан эч эместер жок. Кандай кылып койсоң экен могу? Же кол менен карап турбайм мындай. Мейли. Кайда калды? Сапаки келе сырдын. Кетти. Четке кишинин артына толгон. Калгандар артка өтүп, давай. Кыргызстан Юнион, эмнелер? Кыргызстан Юнион. Юнион? Алды демең берсең, интервью көрөсүң. Сен айтканыңыз да, Кыргызстан футбол. Мындай эле кылабыз. Биздин Instagram баракчага катталып калат эле. Жана мен Абу Дабиде кылдым өзү. Так. Кеттү. Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргыз блог каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Азыркы учурда деген бизде Кыргызстан менен Ирандын оюну болуп бүттү. Артында болсо биздин Кыргыз кураманын чыныгы багы фанаттары турат. Ультрас деп койсо болот, Кыргыз кураманын ультрас фанаттары турат. Азыр ошол Кыргыз кураманын фанаттарынан бири эки ооз сөз угалы, айта турган сөздөрү көп экен. Дайыма биздин курамабыздын оюндары болгон сайын ушул жерде суукка эчтекеге карабай, ушул биздин стадиондо келип күтүп багы колдоп турат. Кеңес байке эң эмеси болуп, улусу болуп Сырак байкесиз. Айтыңыз, айта турган сөзүңүздү. Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргыз футболунун сүйүүчүлөрү, Кыргыз футболунун көрөрмандары. Бүгүн тилекке каршы Кыргыз улуттук курама командасы Иранга каршы беттешинде 3-2 эсебинде утулуп калды, бирок көрөрмандардын маанайы абдан жакшы. Анткени эмнеге бул Иран деген дүйнөлүк деңгээлдеги абдан мыкты курама команда болуп эсептелинет. Ошого аябай мындай туруштук берип ойногон биздин кыргыз футболчуларыбызга абдан терең ыраазы болуп калдык. Биз утулса дагы, утса дагы ар дайым кыргыз курама командасынын жанындабыз. Баягы өйдө да өбөк, ылдыйда жөлөк болуп колдоп турабыз. Кыргызстан алга, Ак Шумкар алга. Кыргыз кураманын кийинки оюну буйруса 20 март күнү Өзбекстанда конокто өтөт. Андан кийин болсо 25 мартта Катар курама командасын ушу жерде кабыл алабыз биз. Кийинки оюндардан жолугушканча анда. Койдардан айырмаланганда мунусунда Кыргыз кураманын фанаттары аябай көп экен. Карагачы. Биздин курамабыздын утулган оюндардын жыйынтыктары чыккандан кийин комментарийде бардык эле булар утула берет, булар андай деп жамандап жазат го. Анан кийин мончалык канат кирет деп мисалы күткөн эмесмин да. Мындай караганда ушунчалык канаттар көп экен да Кыргызстанда, көбөйүп калыптыр, то есть. Мурунку эмес. Негизи эле в целом стадионго келип мындай баштагандан бери монча фанатты көрүп болчу мен. Фанат дегенде ультрас фанат да, типачы.
Бүгін 19 ноябрда Борбор қаламыздың башқы спорттық аренасы Дөнөн Өмүрзаков стадионында футбол бойын Кыргызстандын улуттук құрамасы тарыхта алгачкы жолу дүйнө чемпионат Бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Following safety message. Should an evacuation be required, please do not panic. All persons must immediately proceed to the nearest exit. Özara bettешине күбө болобуз. Андыктан оюнда биз менен чогуу күбө болууга белсенди футбол көрмандары сиздерге ФИФАнын атынан жалындуу салам айтабыз. Жана